Модаға айланды деп сынға алынған снос маселесі. Башқы прокурор буздырылып жатқан құрылыштардың мыйзамдуулугу боюнча маалымат берди. Кыргызстанда аскер комиссарлары ротацияланат. Коргоо министрлиги ачык айкындуулукту камсыздоо, коррупциянын алдын алуу максатын көздөй турганын айтты. Адамдык фактор же роботтардын жумушу маанилүүбү? Белгилүү травматолог ортопед Сабырбек Жумабеков роботтар жасачу операциялар тууралуу ой бөлүштү. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Башкы прокурор Максат Асаналиев шаар айыл аймактарда мыйзамсыз курулган кызыл сызыкка чыгып кеткен деген негиз менен буздурулуп жаткан үй курулуштардын мыйзамдуулугу боюнча комментарий берди. Ал жарандын мүлкүнүн мамлекеттик актысы болсо, бирок мамлекеттин муктаждыгы үчүн жери же мүлкү буздурулуп, алынса кенеңте төлөнүп же ошого тете жер берилиши керектигин билдирди. Бул тууралуу башкы прокурор эки комитеттин биргелешкен жыйынында айтты. Мындай иштер өзгөчө Бишкек жана Ош шаарларында жатат. Менин маалыматыма ылайык, эч кандай документи жок эле өзүн билемдик менен салынган курулуштар буздурулууда. Ош шаарында жолду кеңейтип, жашоочуларга шарт түзүү иштери жүрүп жатат. Тротуар арыкка чейин басып алган адамдар бар, деди ал. Кыргызстандын жерлеринде өзгөчө Ош шаарында кызыл сызыкка чыгып кеткен мыйзамсыз салынган турак жайлар, дубалдар жана башка курулуштар буздурулуп жатат. Бишкектеги Киргизия 1 жана Киргизия 2 конушунда Чыңгыз Айтматов проспектисин кеңейтүү үчүн үйлөрдүн дубалдары буздурулду. Бишкекте Кыргыз Билд 2025 аталышындагы эл аралык курулуш көргөзмөсү башталды. Салттуу түрдө 22 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан иш-чара Кыргызстандагы курулуш индустриясынын эң ири эл аралык көргөзмөсү катары белгилүү. Бул аянтчага быйыл 11 өлкөдөн 100дөн ашык компаниянын өкүлдөрү келишкен. 17 апрелге чейин уланган эл аралык курулуш көргөзмөсү менен кабарчыбыз таанышып келди. Борбордо дүйнөдөгү 100дөн ашык компаниянын катышуусунда курулуш тармагына керектүү болгон заманбап жабдуулардын көргөзмөсү башталды. Кыргыз Билд 2025 аталышындагы эл аралык курулуш көргөзмөсүндө быйыл 11 өлкөнүн компаниясы өз өлкөсүндө чыгарылган курулуш материалдарынын артыкчылык өзгөчөлүктөрүн тартуулашат. Дамы и господа, аплодисменты. Кыргыз Билд 2025 это крупнейший. Кыргыз Билд 2025 бул Кыргызстандагы курулуш индустриясынын эң ири эл аралык көргөзмөсү. Бул көргөзмө быйыл 22 жолу өтүп жатат. Бул жерге сырттан келген ишканалардан сырткары ата мекендик компаниялар да катышууда. Көргөзмөнүн жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуу, жолугушуулар каралган. Көргөзмө башталары менен эле биз кыргызстандык иштеп чыгуучулардын жана пайдачылардын жогорку кызыгуусун көрүп жатабыз. Курулуш тармагына керектүү материалдардын көргөзмөсүндө катышуучулар курулуштун негизги багыттары боюнча акыркы үлгүдөгү технологияларды сунушташат. Анын алкагында курулушка керектелүүчү заманбап технологиялар, энергетикадагы акыркы үлгүдөгү жабдуулар, коопсуздук жана жашыл экономикага багытталган техникалар сунушталат. Жыл сайын биздин курулуш сектору аябай динамикалуу өсүп атат. Мисалы ушул биринчи кварталдын жыйынтыгы менен 169%га сектордун өсүшүсү байкалып атат. Бул темптерди биз сактайлы деп атабыз жыл сайын, себеби алдыда дагы аябай чоң көп курулуш иштери бар. Мисалы ошол эле Камбар Ата КЭСи, темир жолу, мындай автожолдор, ипотека аркылуу салуучу үйлөр жана башкалар. Мунун баары ушул курулуш сектору, энергетика сектору жана башка секторлор иштеп атышат ушул боюнча. Курулуш материалдарынын баасы жогорулагандыктан өлкө элдин капчыгына дал келген материалдарды өзү чыгарганга мүмкүнчүлүк түзүп жатканын кошумчалады. Негизинен өтүп жаткан көргөзмө бизнес үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, архитектура менен курулуштун тенденцияларын калыптандыргандан сырткары эки тараптуу кызматташууларга жол ачат. Я являюсь там представителем компании Аква Билд. Биз Аква Билд компаниясынын өкүлүбүз. Курулуш тармагына керектелүүчү продукциябыздын бардыгы Өзбекстанда чыгарылып, бардык заман талаптарына жооп берет жана экспортко чыгарып келебиз. Бизде үйдүн фасады, айнек, радиатор, айтор керектелүүчү жабдыктын бардыгы чыгарылат. И у нас
презентабельный там. Компания ИПРО давно на рынке Российской Федерации с 2008 года. Биздин компания Россиянын рыногында 2008 жылдан бери өз продукцияларын чыгарып келет. Компания 4 багыттагы материалдарын чыгарып, алардын бирин актуалдуу болгон акылдуу үй түзөт. Анын материалы Орусияда чыгарылып, баасынын төмөндүгү менен айырмаланат. Андыктан Кыргызстанда өтүп жаткан көргөзмөдө келишимдерди түзүп, кызматташуулар орун алат деп ойлойбуз. На сегодняшний день мы занимаем одну из ведущих. 17 апрелге чейин уланган көргөзмөгө Кыргызстандан сырткары Казакстан, Беларусь, Германия, Испания, Кытай, Орусия, Өзбекстан, Украина, Түштүк Корея сыяктуу бир катар мамлекеттер катышууда. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ. Бишкек шаарынын түндүк айланма жолун реконструкциялоо иштери кызуу жүрүүдө. Азыркы тапта алгачкы 6 тилкелүү трассанын курулушун колго алган подряддык компания тарабынан свай коюу, жер иштери жана кеңейтүү жумуштары жүрүп жатат. Бул тууралуу транспорт министрлигинен билдиришти. Бишкек шаарынын түндүк айланма жолунун жалпы узундугу 33,4 чакырымды түзөт. Быйыл анын 15 чакырымына асфальт төшөө пландалууда. Тактап айтканда 2025 жылы Алмата Бишкек Ташкент жолунун 6 чакырымы жана Бишкек Нарын Торугарт жолунун 9,1 чакырымы реконструкцияланат. Жолдун аталган тилкесинде 2 деңгээлдүү 4 жол түйүнүн куруу каралган. Кыргызстандын жана Бириккен Араб Эмирлигинин ортосунда айдоочулук күбөлүктөрүн өз ара таануу боюнча меморандумга кол коюлду. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги маалымдады. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, меморандумга 14 апрель күнү Байенин Абу-Даби шаарында Кыргызстандын министрлер кабинетине караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттик менен Бириккен Араб Эмирлигинин ички иштер министрлигинин өкүлдөрү коюшту. Кол коюу аземине Кыргызстандын Абу-Дабидеги консулдук департаментинин жетекчиси Сейтек Жумакадыр уулу, Бириккен Араб Эмирлигиндеги элчи Аман Салиев катышты. Маалыматка ылайык, меморандумдун максаты эки өлкөнүн тиешелүү органдары тарабынан берилген айдоочулук күбөлүктөрдү таануу менен жарандардын жүрүүсүн жеңилдетүү. Документ 1 айдын ичинде күчүнө кирет. Коргоо министрлигинин Баткендеги Мурас аскердик бөлүгүндө 450 000 сомдук товар кымырылган. Бул тууралуу айрым массалык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Ага ылайык каражат аскердик бөлүктүн керектөөсүнө багытталган. Бул факт боюнча Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин кызматтык милдетине байланыштуу өзүнө ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуп жиберүү беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Тергөөнүн жыйынтыгы менен бөлүктүн командиринин орун басарына айып тагылып, иш сотко өттү. Коргоо министрлиги Кыргызстандын аймактарындагы аскер комиссариаттарынын жетекчилери ротациянын алкагында алмаштырыларын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, ротация аскер комиссариаттарынын ишмердигиндеги ачык айкындуулукту күчөтүү жана коррупциянын алдын алуу максатында жүрүүдө. Коррупцияга каршы иш-чаралардын жыйынтыгында бир катар аскер комиссариаттарынын ишинде мыйзамсыз иштер аныкталды. Айрым кызматкерлерге карата кылмыш иши козголуп, коррупциялык иштери үчүн кармалып камалышты. Аскер прокуратурасы иликтөө жүргүзүп, айыптуулар мыйзам чегинде жоопко тартылышат деп жазылган маалыматта. Коргоо министрлиги коррупцияны болтуруу максатында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети аскер прокуратурасы менен чогуу ички көзөмөлдү күчөтүп, коррупцияга каршы иш-аракеттерди улантып жатканы кошумчаланды. Республикалык иммунопрофилактика борборунун маалыматына караганда, жыл башынан бери Кыргызстанда кызамык жуккан жалпы 5168 учур катталган. Анын ичинен илдет жуктурган 4886 бала кызамыкка каршы эмделген эмес. Булардын ичинен 1578 бала же 31% жаш курагынан улам вакцина албаган. 2275 баланын ата-энеси эмдөөдөн баш тарткан, 76 бала миграцияга байланыштуу, 475 бала медициналык себеп менен эмделген эмес. Дагы 475 баланын эмделбеген себеби белгисиз. Кызамыктын жайылышы боюнча дагы деле Бишкек алдыда. 8 апрелге карата борбор калаада 3187 бала ооруга чалдыккан. Жыл башынан бери кызамыктан 8 бала чарчап калган. Иммунопрофилактика борбору оорунун алдын алуу максатында жарандарды балдарын кызамыкка каршы эмдетүүгө чакырууда.
Жақында Қырғызстанға биринчи робот-хирург алып келінет. Бұл туралы белгилүү хирург, ортопед-травматолог Сабырбек Жумабеков биздин телеканалга билдирип, өз сөзүндө Кытайга болгон сапары жемиштүү болгонун жана ал жактын ортопедия, травматология жаатында жетишкен ийгилигин белгиледи. Мындан сырткары Жумабеков операцияга бирге катышып, бул жаңы технологиянын оң терс жактарын жеринен көрүп, баамдап келишкенин. Андыктан робот-хирургдардын операцияга катышуусу бүгүнкү күндүн талабы экенин айтты. Ал эми өлкөгө робот-хирургдар качан келет жана роботтардын негизги өзгөчөлүгү кандай болот? Кесиптешим кийинки материалда кененирээк токтолот. Адам только кнопканы басат, а могу робот ушуну тууралап туруп кесет да. Жакын арада Кыргызстанда робот-хирургдар операция жасай баштайт. Бул тууралуу белгилүү хирург, ортопед Сабырбек Жумабеков билдирди. Дарыгердин айтымында ал жакында эле Кытайга барып, робот-хирургдардын иштегенине өзү күбө болуп, операцияга бирге катышып келген. Тагыраагы Жумабеков өз сөзүндө Кытайда робот-хирургдарды чыгарган 9 заводу бар экенин белгилеп, албетте адамдык фактор биринчи орунда кала берерин, бирок робот-хирургдардын операцияга катышуусу бүгүнкү күндүн башкы талабы экенин айтты. Ал эми азыркы тапта өлкөгө роботторду алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Каражат булактары такталгандан кийин келинет. Биздин ортопедия, травматология тармагында робот хирургдардын келгенине көп эле жыл болуп калды. Бул биринчи Америкадан чыккан Да Винчи деген робот. Биринчи ошо тизе муундарын алмаштырганда ошого колдонулат да робот. Азыр ал роботтун баасы өтө убагында өтө $10 миллион башталган болчу. Анан мындай бай мамлекеттерде гана болчу да мындай роботтор. Европада бар, Америкада бар, мисалы. А бүгүнкү күндө азыр роботту көп мамлекеттер чыгара баштады. Ошол эле Кытайда азыр 9 завод чыгарат экен. Ошондой эле Сабырбек Жумабеков аталган робот-хирургдардын өзгөчөлүгүн жана негизги аткарган кызматы тууралуу да учкай айтып берди. Белгилүү хирургдун айтуусунда операция учурунда хирургдар кнопканы басып турат, ал эми калган сөөктү кесүү сыяктуу иш-аракеттердин бардыгын роботтор кылдаттык менен кесип даярдап берет. Тактап айтканда робот-хирургдар сөөктөрдү кылдаттык менен кесип, кыймылдарын жогорку тактыгын камсыздайт. Себеп дегенде дарыгер белгилегендей, адам болгондон кийин сөөк таралап, өз колу менен кесип жатканда кандайдыр бир мүчүлүштөр кетип калышы мүмкүн. Ал эми роботтор ката кетирбей, татаал операциялардын тобокелдиктерин азайтат. Адамдык фактор бардык жерде болот. Анткени баягы терисин кесип, муунду ажыратып, сөөктү ажыратып, анан баягы бүт баарын даярдап берет да роботко. Робот тек гана баягы сөөктөрдү кесет. Мисалы, адам өз колу менен кескенде, пила менен аралаганда, баары бир человеческий фактор деген болот экен. Адам колу онда кыймылдаганда 1-2 миллиметрге баары бир биздики погрешность болот экен да. Ондай жылып кетет, пила мындай баары мындай 100% мындай совпадение, стыковка болбойт экен да. Баягы расчеттор мененчи. А робот кескенде один к одному кезет экен да. Бүт эле ошол компьютерден анын баары алдын ала компьютер менен иштеп чыгалат. 3D модель сыяктуу иштелип, компьютерден, томографиядан, анан компьютерден алып чыгып даярдап туруп, анан кийин роботко киргизет мээсине. Анан робот ошол баягы кандай киргизсе, жанагы компьютерский немелер, айтишниктер, ошону анан кийин робот ошондой жагдай менен анан кезет да. Кытай медицинасы дүйнөдө алдыңкы орунга чыкканы баарыбызга белгилүү. Мындан улам ортопед травматолог Сабырбек Жумабеков Кытайга өзү менен бирге жаш дарыгерлерди алып барган. Алардын бири жаш дарыгер Максат Айтымбетов. Ал Кытайдагы чоң ооруканаларга барып, алардын шарттары менен жеринен таанышкандан кийин суктанганын жашырбайт. Кытайдын клиникаларына бардык, госпольницасына бардык. Госпольницасы абдан чоң экен ал. Арде 6000 пациент жатат экен бир больницада. Ошол 6000 орунду больницадан 1200 травматолог ортопедия экен. Кытайда 4 күн жүрдүк. 4 күн тең ошо больницаларында жүрдүк, 4 күн. Операцияларын көрдүк. Робот помощник операцияларын көрдүк основном. Биз ошолорду көрөйүн деп барганбыз. Бизге робот ассистент операциялар өтө аябай жакты. Бизге да ошондой роботтор болсо экен деп каалап жатабыз. Аны агайыбыздан суранып атабыз, что бизге ошондой робот алып келсеңиз жакшы болот эле деп. Белгилей кетсек, белгилүү хирург Сабырбек Жумабеков Кытайга барган сапарында алар менен бир катар келишимдерге кол коюп келген. Анын алкагында эми биргелешип кадрларды даярдоо жана жаңы техникаларды бири-бирине көрсөтүү, үйрөтүү жана окутуу сыяктуу иштер алып барылмакчы.
Атап айтканда, жаш дарыгерлер тажрыйба алмашуу максатында жыл сайын 1 айга Кытайдагы ооруканага билим алмашуу максатында барып турушат. Алина Жапаркулова, Аскар Улан уулу, Нью ТВ. Бишкектин номер 67 мектебине кыргыз эл акыны Темиркул Үмүталиевдин аты расмий ыйгарылды. Залкар акындын ысымын ыйгаруу аземи билим уясында салтанаттуу белгиленип, кечеде анын басып өткөн жолу чыгармачылыгы талкууланды. Иш чаранын жүрүшүндө окуучулар Темиркул Үмүталиевдин калемине таандык ырларды көркөм окуп, чыгармаларын аткарып беришти. Буга чейин мектептин имаратында акындын өздүк буюмдары, китептери жайгашкан музей бөлмөсү ачылган. Аземге карата музей бөлмөсү да жаңыланып, ачары орун алды. Анда билим уясындагы окуучуларга Темиркул Үмүталиев туурасында кенен маалымат берилип, тааныштырылып турат. Борбордун Свердлов районундагы жалпы билим берүү орто мектебинде окутуу эки тилде жүргүзүлөт, айрыкча кыргыз тил жана адабият сабактарына өзгөчө көңүл бурулгандыктан бул предметтер боюнча мугалим окуучулардын ийгиликтери арбын. 1998 жылы 30 сентябрда Бишкек шаарынын мэриясынын токтому менен улуу акын Темиркул Үмүталиевдин ысмы ушу акындын 90 жылдыгына карата иш-чаралардын негизинде биздин борбор шаарыбыздагы 67 мектеп гимназиясына ыйгарылган. 2025 жылдын 10 мартында Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү департаментинин чечими менен ушул Темиркул Үмүталиевдин атын расмий түрдө биздин жалпы билим берүү орто мектебине ыйгарышты. Мен бул мектепте кыргыз тил жана кыргыз адабият сабагынан сабак берип эмгектенип келем. Биздин мектепте окуучулардын кыргыз тилине болгон, кыргыз адабиятына болгон кызыгуулары аябагандай зор. Биздин мектепке адабиятка салым кошкон акындарыбыздын сөз өнөрүнүн классиги, улуу ата мекендик согуштун жоокери Темиркул Үмүталиев атабыздын ысымы ыйгарылып турат. Бу да болсо биздин окуучуларыбызга шык берет деп ойлойм. Кудай буйрса, ушул майрамдуу күндү биз эсибизде калтырып, жүрөгүбүздө атамдын ысымын калтырып, атамдын ушул арбагы колдоп, ушул мектеп, жалпы мектептин жамааты көп албан ийгиликтерге жетишсин. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.